Ош Баткен Разаков жолунун курулушу кечеңдеп жатат. Мындай даттануулар менен Ноокатта жашаган ар бир экинчи тургун. Айдоочулар тарабынан наразычылыктар байма-бай айтылып келет. Эл аралык маанидеги жолдон автоунаалардын кыймылы күнү-түнү токтобойт. Курулуш жүрүп жаткан бул учурда жол четиндегилер чаңдан арылбай, жашоого кыйынчылык туудурууда дешет. Күндүн аптаптуу ысыгында суу ташуучу унаалардын жардамы тийбей жатканын тасмадан да байкоого болот. Өтө начар. Эми башталганда канча? Эрте жазда башталды. Эч нерсенин дайын жок. Биз дагы ойлоп калдык, эми бул кыштыкка чейин калып кете берепчи. Эртерээк бүтсө эртерээк жакшы дайым жолчу. Запчастар үзүлүп кетет 2 күндө. 2 күндө кадойлор кетет. Жол өтө начар, барганда бар чукур, чакыр. Жол жакшы жүрбөй атат, тез жүрбөй атат негеdir. Элдер кыйналып атат. Чоң үйгө кирсең бир элче чай ичип атсаң чоң болуп атат. Эми Ноокат жолунун курулушун УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев көзөмөлдөйт. Мындай тапшырма өлкө башчы Садыр Жапаров тарабынан коюлган. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы социалдык баракчасына узундугу 15 чакырымга жакын жол ушул жылдын сентябрь айынын аягына чейин бүткөрүлсүн деп билдирүү калтырган. Оерин казат, берин казат кетишет. Бүгүн дагы жок эч кимисе. Ушундай болуп атат. Кыйынчылык. Талаптарыңыздар кандай эми? Тезирээк бүтүрсүн. Эми Ташиевке тезирээк бүтүрүп берсин эми. Ошолор бүтүрбөсө башкасы бүтүргүдөй эмес. Жолдун куруу жумуштарын көзөмөлдөө үчүн район акими Данир Иманалиевдин жетекчилиги астында штаб түзүлгөн. Учурда эң көйгөйлүү деп табылган 2 участкада биринчи этап боюнча 14 чакырым жолдо иш өз нугунда жүрүп жатат. Азыр эски асфальттар сыйрылып, жолду кеңейтүү чаралары көрүлүүдө. Буга чейин кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштар алынып, чоң алуудагы электр линияларды жылдыруу иштери аткарылган. 28-ден 34-ка чейинки 6 километр аралыгы, ошондой эле 40-тан 47-ге чейин ошо 7 километр болуп, ошо биринчи этапта жалпы 13 чакырым аралыгыны ошо куруу жумуштары башталган. Бүгүнкү күндө биз жергиликтүү бийлик тарабынан бүт ошо биз жогоруда белгилеген ошо 28 башкача айтканда ошо кызыл сызыкка кирген курулуштарды ар түрдүү багыттагы турак жай же болбосо ошо коммерческий багыттагы курулуштарды жылдыруу боюнча иш алып барылып атат. Линиялар жылдыруу болду. Бул жерде 232 опора жылдырыш керек эле. Бүгүнкү күндө ошону биз жылдыруу бул бизге каражат өтө кыйын болгондуктан реконструкция жолуна 3,5 километрин киргизип алдык. Бул деген 89 опора, кошумча азыр 12 опора кошулду. Эми бир участка толук бүтүп калыш үчүн. Ошо менен азыр ошол иштер бүттү. Ноокат жолунун курулушу Кыргыз автожол ишканасы тарабынан жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө жумушчулардын саны 100гө жетсе, техникалар 50гө жакын. Жумушту аткаруунун кечеңдегенине төмөндөгүдөй маселелер тоскоолдук жаратып жатканы айтылат. Бул жерде элге суу токтоп калбаш үчүн бир жагын ачып, кайра сууну бери токтотпой, жаңы түтүкчө коюлгандан кийин кайра эскини алып, бир жагына катамын берип, ушинтип бир аз убакыттар кетип калып атат. Бүгүнкү күндө экинчи участокто 4 чакырым аралыкка асфальт төшөмдөрү асфальтка уже даярдалып бүтүп калды. Буюрса 20-июндан баштап биз асфальт төшөө иштерине уже даярдык көрүп баштайбыз. Белгилей кетсек, Ноокат жолунун курулушу март айында башталган. Оңдолуучу жолдун жалпы узундугу 47 чакырымды түзөт. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминджанов, Регион телеканалы, Ноокат району.